коронавирусқа окшош го. Мен да маскамды кийип алайынчы. Бул да киреп калган да. Коронавирус бар жерде жүрөт го. Мага келбесе экен. Ырас кутулма окшойт. Салам, коронавирус кайда жашайт деп ойлойсуң? Жок, билбейм. Айсезим, мен аз коронавирус бар. Не oldu? Токтоо, Арсен, менден алсыраак тур. Эмне болсо Айсезим? Эч нерсе. Азыр микробдор качып кетип жүрбөсүн? Кайсы микробдор? Арсен, мен бүгүн интернеттен таң калыштуу маалымат окудум. Элестетсең, бизди курчап турган бардык нерселерде микробдор болот экен. Бирок микробдор биздин көзүбүзгө көрүнбөйт да. Анан мен алар менен жакындан таанышууну чечтим. Салам. Бирок Айсезим, вирустар кандай болду экен? Арсен, азыр мен сага бунун баарын эксперимент аркылуу көрсөтүп берейин. Чындап эле, вирустар тууралуу эксперимент барбы? Бирок ал эксперимент үчүн эмнелер керек? Азыр көрөсүң. Ал эксперимент үчүн бизге идиш, суу, түрдүү түстөгү фломастерлер жана кагаз салфеткасы керек болот. Айсезим кызык. Бул каражаттар менен кандай эксперимент жасаган жатат? Анда баштайлы, мен эмне кылайын? Сен болсо бул идишке суу куя бер. А мен болсо кагаз салфеткасына микробдорду тарта берейин. Мынча жетеби? Ооба. Мен сага жардам бербейинби? Макул. Вирустарга окшошуп калды, Ооба. Ушунча жетет окшойт, Ооба. Эми эмне кылабыз? Эми бул кагаз салфеткасын экиге бүктөп, бул сууга салабыз. Көрдүңбү? Ичиндеги вирустар сыртына чыгып калды. Карасаң? Чыныгы вируска окшош калыптыр, Арсен, бул экспериментте биз сууну микроскоптун ордуна колдондук. Ал эми вирустардын ролун түрдүү түстөгү фломастерлер аткарды. Мына, бул эксперименттегидей эле жашоодо дагы вирустарды бир гана микроскоптун жардамы менен көрүүгө гана болот. Айсезим, эстедим. Мен сага бир укмуштуу сыйкырын көрсөтөйүнбү? Ал кандай сыйкыр? Ал үчүн мага мына калем керек болот. Бирок бул жөнөкөй калем эмес. Бул сыйкырдуу калем. Мына азыр карап тур. Анын эмнеси сыйкырдуу? Мына карап тур. Арсен, сыя менен колго жазууга болбойт, сага эч ким айткан жок беле? Жок, Айсезим. Бул болсо атайын ультра сыя калеми. А бул болсо атайын жарык берүүчү фонарик. Азыр ушул фонарик менен колума жарык берсем, жана тарткан сүрөттөрүм көрүнө баштайт. Кара. Көрдүңбү? Ошондо бул сыянын жарыгы микроскоптун ролун аткарган турбайбы, Туура, Айсезим. Мисалы, кадимки микробдордо эле бул тарткан сүрөттөрүм мындай көрүнгөн жок. Ал эми бул фонарик менен жарык берсем, жана сүрөттөрүм көрүнө баштады. Кара. Колуңда микробдор быжырайт го? Мен жана буларды көргөн эмесмин. Бирок карасаң, бул колумда эч нерсе жок. Кана берки колуңду дагы бир жолу көрсөтсөң? Мына. Көрдүңбү? Вирустар көрүнүп жатат. Достор, колубуздагы микроб бактерияларды дал ушул калем менен тарткан сүрөттөлүш сыяктуу микроскопсуз көрө албайбыз. Анан дагы достор, колуңарды тез-тезден жууп турбасаңар, бул микроб бактериялары бүт денеге жайылып кетүү коркунучу бар. Туура, Айсезим. Колду тез-тез жууп туруу зарыл. Салам, достор. Мени таанып жатсаңар керек. Анда биз бүгүн коронавирус жөнүндө суроо жооп жүргүзөбүз. Кеттик анда. Салам, коронавирус кайда жашайт деп ойлойсуң? Салам, кир жерлерде жашайт деп ойлоймун. Дагы кайсы жерлерде жашайт деп ойлойсуң?
колду жубаса ошо менин колумда болуп калат. Коронавирус кирлерде жашайт. Дагы кайсы жерлерде жашайт деп ойлойсуң? Тазалык жок жерде. Коронавирус деген колдордо, кир жерлерде, дагы чаң жерлерде жашайт. Дагы кайсы жерлерде жашайт деп ойлойсуң? Алар болсо адам колун жуаса, эшиктен келип тамак, жер-жемиште жуа жебесе, жер-жемиштерде жашайт ошо. Топурактарда, дүйнө жүзүндө, адамдардын өпкөлөрүндө. Дагы кайсы жерлерде жашайт деп ойлойсуң? Алар деген адамдардын иштерине жүрүшү мүмкүн. Же болбосо адамдар жөтөлгөндө башка адамдарга жугуп кетиши мүмкүн. Дүйнө жүзүндө адамдын денесинде жашайт деп ойлойм. Дүйнө жүзүндө да сабындарда, да антисептиктерде, да кумда. Коронавирус бул деген чаң жерлерде жана киң жерде жашайт деп ойлойм. Дагы адамдын бүт жеринде жашайт деп ойлойм. Кирдерде, жаман жактарда, жерде, Гирде, жаман жерде, мындай мусорка жактарда, анан да жаман кир жактарда. Коронавирус дүйнө жүзүндө кир жерлерде, чаң жерлерде жашайт. Менин оюмча коронавирус азыркы учурда бүттүк эле дүйнөдө жашайт жана дагы кир жерлерде, мисалы үчүн кээ бирлер эшиктен келгенде колдорун жубаганда холдордо жашайт, дагы көп жерлерде жашайт. Коронавирус болсо азыр бүт элге көптөгөн өлкөлөрдө жашайт, ошону менен бирге эле адамдар көп чогулган жерлерде жана ошондой эле кир жерлерде жашайт. Коронавирус менин оюмча бактериялар бар жерлерде, кир жерлерде жашайт деп ойлойм. Ай Арсен, элестетсең, вирустун орточо көлөмү 20 нанометрден 500 нанометрге чейин экен. Аны микроскопсуз жана лупасыз көргө такыр мүмкүн эмес экен. Туура. Арсен, мени угуп жатасыңбы? Кызыктуу, аябай кызыктуу экен. Онтойр. Арсен, сен эмнеге бет кабың жок? Мен сага коргонучу каражаттарды даярдап койгом, кийип алчы. Анда колумду тазалап алайын. Бул колгаптарды микробтор жукпаш үчүн кийебиз. Таза экен. Негиз бет каптарынын көп түрлөрү бар да. Ооба, кээ бирлер кооздукка кийишет. Бирок ал бет каптар кандай коргойт экендигин билбейбиз. Азыр мен сага бул бет каптын кандай деңгээлде вирустардан коргой тургандыгын далилдеп берем. Ал үчүн бизге бет кап, аэрозоль боёгу жана ультрафиолет лампасы керек болот. Достор, силер бул бет капты коомдук жайларда тагынып жүрөсүңөр деп элестетели. Бирок жаныңардагы бир адам бет капсыз силер жакты карап чүчкүрдү дейли. Биз аэрозоль боёгун чүчкүрүк катары колдонобуз. Кел Айсезим, мен сага жардам берип карап турайын. Ал мага аэрозоль чачыраш үчүн капталга туруп турайын. Айсезим достор, вирустар жалаң гана чүчкүргөндө эмес, жөтөлгөндө дагы шилекей аркылуу башка адамдын денесине жугат. Мына достор, чүчкүрүк чачыраган бети аябай кирдеп калды. Ал эми ички бетин карап көрөлү. Сырткы бети аябай кирдеп калыптыр. Ал эми ички бети таза бойдон калды. Ошондуктан достор, бет капты тагынгандан бетиңерди толук жабкылан. Ооба, бет капты тагынып жүрүү зарыл. Биздин организмибизди дайыма микробтор, бактериялар, вирустар курчап турат. Микроб, вирустар бул адамдарга оору чакыруучу көзгө көрүнбөгөн майда жандыктар. Алардын көбү ден соолукка зыян келтирет. Бирок биз ал майда микроб, вирустарга каршы тура алабыз.
биздин коргонуучу эң негизги калканыбыз болуп, вирустарды, микробторду ичке киргизбеген биздин денебиздин териси эсептелет. Мындан тышкары, биздин көз жашыбыз вирустарды жок кылуучу затка ээ. Ал эми микробтор кандайдыр бир жол менен ашказанга кирип кетсе, анда алар шыр эле тамак сиңирүүчү туздуу кислотага түшүп жок болот. Ал эми вирустан коргонуучу каражат болуп бет кап эсептелет. Дайыма таза бет кап тагынып жүрүү керек. Эгерде колдонулган бет капты дагы 2-3 ирет тагына турган болсо, анда анын бетине коркунучтуу вирустар жайылып, ооруп калууга шарт түзүлөт. Бет капты колдонгондо дагы аны эрежеси менен тагынуу зарыл. Ээктен же мурундан ылдый кылып тагынып алуу туура эмес. Көзгө чейин бетти толугу менен коргогондой абалда тагыныш керек. Ал эми бул коронавирустун аты COVID-19. Дүйнө жүзүндө андан дагы күчтүү, тазалыкты сүйгөн адам заты бар. Адам заты бардыгын жеңет. Айсезим, колду самынсыз жууса микробтор кетеби? Колду самынсыз жууса, Арсен, азыр мен сага бунун баарын эксперимент аркылуу көрсөтүп берейин. Айсезим, мен сенин оюңду окуп койгон окшойт. Мен дагы экспериментти билем. Ал үчүн бизге кара мурч, фломастер, суу жана идиш жуучу каражат керек болот. Туура айттымбы? Ооба, туура айттың. Сен атап өткөн баардык каражаттар керек болот. Арсен, сен бул идиштин бетине колуңдун сүрөтүн тарт. Ой, ушундай жумуш колума оңой эле келет. Кел анда батыраак тартып коеюн. Айсезим, 5 манжамды тартамбы? Ооба. Баш бармак, сөмөй, ортон, атыгы жок, чыпалак. Мына. Эми Арсендин колу тартылган идишке суу куябыз. Анын үстүнөн кара мурч себебиз. Биз кара мурчту микроб деп элестетели. Мына достор, эгерде силер бир күн кечке колуңарды жуубай жүрсөңөр, ушинтип микробтор жабышып алат. Же мындан да көп болушу мүмкүн. Достор, эми көзүңөрдү албай карап туруңар. Азыр мен бул идиш жуучу каражатты бул жерге тамызам. Опа. Ооба, чындыгында эле кара мурч идиш жуучу каражаттан коркуп эки жака чачырап кетти. Ошондой эле жашоодо дагы вирустар кара мурчка окшош, самындан коркушат. Туура. Ошондуктан колуңарды самдап жууганды унутпагыла. Анткени эксперименттен көргөндөй, вирустар жана микробтор самындан коркушат. Ал эми азыр коомдук жайларда антисептик коюлган идиштер орнотулган. Эгерде силер колуңарды самындап жууганга шарт жок болуп жатса, анда антисептик менен колуңарды тазалаганды унутпагыла. Салам, коронавирус эмнеден коркот деп ойлойсуң? Коронавирустен эмес, антисептиктен, самындан, дагы таза жууган кишиден, маскадан. Дагы эмнелерден коркот деп ойлойсуң? Дагы билбейм. Самындан, антисептиктен. Самындан, антисептен, суудан. Дагы эмнелерден коркот? Маскалардан. Антисептиктен, суудан, самындан. Коронавирус бардык жерлерден коркот. Самындан, антисептиктен, бардык нерседен коркот. Жарыктан, Дагы эмнелерден коркот? самындан, Антисептиктенчи? коркот. Суудан, самындан, антисептиктен, Дагы? тазалыктан. Антисептиктен, суудан, самындан. Антисептик, маскадан, суудан, самындан. Коронавирус менин оюмча тазалыктан коркот. Мисалга алсак, самын, антисептик жана башка.
тазалык каражаттарынан. Эми жөнөкөй нерселерден, тазалыктан дагы айтсак, адам ден соолукта болсо, ден соолуктан коркот, жакшы иммунитеттен коркот. Салам, коронавирус менин оюмча антисептиктен коркот жана тазалык каражаттарынан коркот. Арсен, бүгүн кечке сага эмне болду? Же суроо берсем жакшы жооп бербейсиң, же кызыктуу маалымат айтсам укпайсың. Тек сен ооруп калган жоксуңбу? Айсезим, мен бул жака жолду келе жатсамчы, алдыман коронавирус чыкпадыбы? Коронавирус дейсиңби? Ооба, чын айтам. Анан мен андан коркуп, бүт күчүмдү жумшап, чуркайын десем, дагы эле алдыман чыга берди. Анан мен анан кутулуш үчүн бет кабымды кийин десем, көрсө, мен анан көптөн бери кийип, кийлеп калыптыр да. Бирок байкасам, башка балдар бүт баары таза бет капчан болгон үчүн коронавирус аларга тийишкен жок. Жалаң гана мени кубалады. Мен болсо бүт күчүмдү жумшап, коронавирустан эптеп кутулдум. Ай, ошон үчүн сен бүгүн кечке ойлоп турган турбайсыңбы, Ошондон улам мен жыйынтык чыгардым. Эгерде мен эртең менен таза бет капты кийип алсам, ал мени кубаламак эмес. Достор, коронавирус бул жөн гана оору. Силер тазалыкты сактасаңар, коронавирус силерге жолобойт. Эгерде силердин досторуңар же туугандарыңар ооруп калса, аларга телефон чалып, көңүлдөрүн көтөрүп туруш керек. Алар биздин колдообуз менен ал ооруну бат эле жеңип кетишет. Туура сезим. Ошондуктан достор, бул жаман оору бизге жукпаш үчүн ар дайым комдук жайларда жана эл көп топтолгон жерлерде бет капты тааныганды унутпагыла. Эгерде коронавирустан коргонуучу эрежелерди сактап, бул оорудан сактануучу каражаттарды колдонуп, алдын ала ден соолукка кам көрсөк, анда биз бул ооруну оңой эле жеңебиз. Туура. Биз биргебиз, анда биз жеңебиз.